Орозо Рамазан айы мусулмандар үчүн ыйык деп эсептелинет. Ислам дининин 5 негиздеринин бири болуп саналат. Күн чыккандан күн батканга чейин орозо кармагандар оозуна нан албайт, суу да ичпейт. 1000 айдан да куттуу болгон Кадыр түн кечеси да ушул айдын ичинде камтылган. Ички дүйнөбүздү жаман түшүнүктөрдөн, сырткы келбетибизди туура эмес кыймыл-аракеттерден тазалаган орозо Рамазан айында кармалат. Орозо деген сөздүн сөздүк мааниси кандайдыр бир нерседен оолак болуу, бир нерседен тыйылуу. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын маалыматы боюнча быйылкы Рамазан айы апрель айында башталары маалымдалды. 1 апрель жума күнү бардык мечиттерде муфтият жагынан чыккан номер 8 фатванын негизинде таравих жана хатмул Кур'ан башталат. Ал эми ишемби күнү 2 апрель күнү Кудайым буйруса бардык момун мусулмандардын оозу бек болот. Ал эми Рамазан айынын кириши жана Рамазан айынын чыгышы бул айдын жаңырышы жана айдын жаңырып көрүнүшү менен аякташын бардыгыбыз билебиз. Орозонун шарияттагы мааниси милдеттүү адамдардын атайын ниет менен таң аткандан баштап күн батканга чейин орозону бузуучу нерселерден, тактап айтканда жеп ичүүдөн жана напси кумарларынан тыйылуусу. Орозо бизге ар дайым Алла Тааланы эскертет, жоопкерчилик сезимин ойготот, жүрөгүбүздү жаман ой пикирлерден алыстатат, башкаларга жамандык кылуудан коргойт. Орозонун бизге берген дагы бир пайдасы болсо, жакшы адеп ахлакка жетиштирүү менен периштелердин даражасына алып келет. Орозо көздөрдү арам нерселерди кароосуна, тилди болсо жалган сүйлөөсүнө, кулактарды арам болгон нерселерди угуусуна, курсакты арам тамактан, колдорду жаман иш жасоодон, бутарды болсо арам жерлерге баруудан коргойт. Жашоосунда ачкачылык эмне экендигин билбеген бир адам колунда жок инсандардын тарткан азабын жана кыйынчылыктарын жетерлик даражада биле албайт. Бирок ал адам орозо кармаган убакытта гана ал адамдардын акыбалын түшүнөт жана кедейлердин кыйынчылыктарын жүрөгүнөн сезет. Аларга карата мээримдүүлүк жана ырайымдуулук сезимдери ойгонот. Натыйжада жесирлерге жардам колун сунат, кыйынчылыктарын жоюуга аракет кылат. Ошондуктан бул айда битир садага берилет. Быйылкы жылкы Рамазан айындагы фитир садака 1 килограмм 600 грамм буудайдын эсеби менен 56 сом өлчөмүндө болду. Эми бул жерде арпа, буудай, мейиз, курма баалары дагы бар. Аны бардык жерде интернеттерден жана ар бир мечиттерден көрсөңүздөр болот. Урматтуу мусулмандар, жаркырап кирип келген Рамазан айыңыздар маарек болсун. Орозо кармоо адамдын ден соолугуна пайдалуу. Жылдын 11 айында тынымсыз жеп ичүү менен өткөргөн жана ошондой эле чарчаган тамак сиңирүү органдары орозонун шарапаты менен дем алат. Орозо адамга сабырдуу болууну үйрөтөт. Орозо кармоо менен өзүн белгилүү бир убакытта жеп ичүүгө үйрөткөн адам жашоодо туш келе турган кыйынчылыктарга оңой эле сабыр кылат. Азаптардан кутулуусу жеңил болот. Жумагүл Закирова, Баяман Тургуналиев, жаңылыктар үчүн.